Эшек менен жолборс. Эшек токойдун четине келип айкырып калды. Токойдон жолборс чыга калып, аз жерден эшекти качырып сала бермек болуп токтоп калды. Мындай узун кулактуу жырткычты эч качан көргөн эмес. Сен кимсиң? деп сурады жолборс. Мен Манкан баатырмын. Эмне, сен мени билбейсиңби? деп жооп берди эшек. Эгерде сен чыныгы баатыр болсоң, анда сен токойдон бардык бугуларды кууп чык. Мен аларды кармайм. Эшек токойдун калың жерине кирип алып айкырып кирди. Бугулар эшектин үнүн такыр угушпагандыктан чочуп кетишип, токойдон чыга качышты. Ал эми токойдун четинде аларды жолборс күтүп турган. Ал бугуларды кармашынча жеп тойду. Эшек токойдун калың жеринен чыгып келгенде, ага жолборс мындай дейт. Мен баарынан күчтүү жырткыч болуп саналчумун, бирок сен деле күчтүү экенсиң. Экөөбүз достошсок, кантет? Эшек макул болот. Ошентип алар достошуп калат. Бир нече күндөн кийин жолборс эшекти аң уулоого чакырат. Эми Манкан баатыр, сен жашынып тур. Мен аңдарды кууп келем. Жолборс токойго кирип кетет. Айбанаттардын баары туш тарапка качып кетишет. Эшекке бир гана коен журкап чыгат. Эшек анын артынан тикенектүү бадалдарды аралап, аларга тытылып кууп, күчтөн тайыйт. Бирок коенго жете албайт. Эшек токойдун ачык жерине келип, эс алганы жатып калат. Сагызган аны байкап калып, анын жонуна отуруп алып чокулап кирет. Эшек чыдап жата берди. Тайманбаган сагызган анын башына жеткенде, ал аны жапшыра басып салды. Жолборс келип караса, эч нерсени кармоону ойлобой эшек жатат. Жолборс жини келип мынтип сурайт. Манкан баатыр, эмнеге айбанаттарды кармабайсың? Айбанаттардын эти мага жакпайт. Мен канаттуулардыкын жакшы көрөм. Мына канаттууну кармадым. Жолборс өлүп жаткан сагызганды көрөт. Жолборс эшектин шамдагайлыгына таң калып, аңдан калбоону чечет. Ал канаттууларды кууп, токойдогулардын баарын коркутуп, бирок бирөөнү да кармай албайт. Чарчаган жана каарданган жолборс эшекке келет. Мен канаттууларды кармоого алым жетпейт экен. Анда сен Манкан баатыр менден шамдагай экенсиң. Мына ушуну такыр унутпа, деп жооп берет эшек. Бир жолу жолборстун ойногусу келет. Ал эшекке барат. Эмнени ойнойбуз деп сурайт эшек. Ким алыска секире алат? Мейли, мен макулмун. Жолборс чуркап келип, кичине дарыядан секирип өтөт. Эшек секирип сууга түшүп калат. Суунун ичинен сорок этип чыга калып, жээкти көздөй жөнөйт. Эмнеге чүңкүп кеттиң? Эшек жолборсту карап силкинделе анын кулактарынан эки кичине балык ыргып түштү. Эшек мындай дейт. Сен курсагыңды кантип тойгузушту гана ойлоносуң. Мен болсо башкалар жөнүндө ойлоном жана аларга жардам берүүгө аракеттенем. Мен секиргенде бул байкуштар чөгүп баратканын көрүп, чүмкүп кирип, аларды сактап калдым. Жолборс эшектин шамдагайлыгына жана күчүнө дагы көбүрөөк таң калды. Эгерде ал ушунчалык шамдагай жана күчтүү болсо, мени соогойбойт деп ойлоп, качууну чечет. Эки карышкырды жолуктурмайынча чуркап жүрүп отурат. Жолборс баатыр, сен кимден качып келатасың? Манкан баатырдан. Ал коркунучтуу баатырдын өзү кандай неме? Анын кулактары абдан узун, башы абдан чоң, өзү атка окшош, ал эми айкырганда кулагың тунат. Жолборс баатыр, ал эшек, андан эмнеге коркосуң? Жүрү, анын узун кулагын кесебиз, дешет карышкырлар. Жолборс көпкө макул болбой койду, бирок карышкырлар аны көндүрүшөт. Эшек аларды алыстан эле көрүп, мынтип кыйкырат. Рахмат, карышкырларым, силер менден 3 жолборсту карызга алдыңар эле. Муну карыздын эсебинен алып келе жатасыңар го. Аны батыраак алып келгиле. Аларды утурлап чуркайт. Жолборс андан бетер коркуп, заматта карышкырларды өлтүрүп, алды артын карабай качып жөнөйт. Ошентип эшек жолборсту жеңиптир.